Эгер сиз күналыс үй бүлө мүчөлөрүнүн бири тарабынан зомбулуктун тигил же бул түрүнө кабылсаңыз, же сиз зомбулукту көрсөтсөңүз, бул турмуш жашоо ушундай деп ишенип алышыңыз мүмкүн. Ал эми зомбулукка күбө болсоңуз же уксаңыз, бул сизге тиешелүү эместей сезилиши ыктымал. Бирок андай эмес. Анткени коомдо болуп жаткан туура эмес терс көрүнүшкө бир күнү сиз же сиздин жакыныңыз туш болушу ыктымал. Ошондуктан зомбулукка жол бербейли деген акция өлкө боюнча жүрүп жатат. Зомбулукка каршы мыйзамдар катаалдашканы, алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлгөнүнө карабай, тилекке каршы зомбулуктун саны азайбаганын статистикалар менен коомдо резонанс жараткан окуялардын байма-бай кайталанышы көрсөтүүдө. Бул бөлмөдө 3 үй бүлөнүн балдары бар. 2 жаштан 12 жашка чейинки балдар үй бүлө зомбулугунан жабыркап, апалары менен үйлөрүн таштап, убактылуу баш калкалап, ушул жайга келишкен. Жобобуз боюнча 1 айга кабыл алынат. Бирок кээ бир мүчүлүштөр болуп калышы ыктымал. Мисалы, баласы ооруп калабы, ушул 1 ай жашап атканда, өзү ооруп калабы, же мисалы тигил врачтар, медицинага медврачтар караганда бирдемесин лечениясы мындай убакытты алса, аны, значит, узартабыз. Мисалы, 2 айга чейин кабыл алсак болот. Азыр эми суук болуп атат. Көптөрү бир жака чыгып кетиши кыйын болуп атат. Ошон үчүн бир 5-6 аялыбыз бар. Ошо 2 айга чейин убактысын созуп жашап атышкандар. Аялзат деп аталган бул муниципалдык борбор ушул жылдын апрель айынан бери үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарды кабыл алууда. Жабырлануучуларга убактылуу баш паник берүү менен аларга психологиялык, юридикалык жардам көрсөтүшөт. Жаздан бери үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен 49 аял 105 баласы менен кайрылган. Албетте, берге келгенде стрессовый деп коебуз, кыйналып келишет. Бирок 1 айдын ичинде, 2 айдын ичинде биздин специалисттер иштешет, психологдор иштешет, юристтер иштешет. 1-2 жуманын ичинде булардын балдарын балдар мекемелерине жайгаштырабыз. Ошон үчүн комиссиялар бар, КДД, КДС деген райондун астында детсадка, мектепке жайгаштырат. Ошонун ичинде дагы бир 2-3 жумада өзүнү иштеп, кийин өзү бөлөк жакка чыгып кеткенге аракет жасайт. Но көпчүлүгүндө биздин кыргыздарда тууган туушкан, тиги булар жардам беришип, кыз жактын ата-энеси ошолор алып кетишет. 2021 жылдын 1 декабрына чейин үй бүлөдөгү зомбулукка кабылгандардын укуктары Жоруктар кодексинин негизинде корголуп келген. Башкы прокуратуранын маалыматында ушул жылдын 10 айында үй бүлөлүк зомбулук боюнча 1892 факты катталган. Зомбулуктун 80% же 1721 аялдарга карата болгон. Анын ичинен 700дөй фактысы сотко кетип, 800 фактын ашыгы кыскартылган. Кыскартылганда бул ар кандай жагдайлар менен кыскарат. Тосмары жазылат, жоруктун курамы жок болгондуктан жана башка эскирмөнөттөр өтүп кеткендиктен менен ошол. Андан тышкары кыскартылган тышкары 150 фактысынын тегерегинде бул азыркы учурда кароодо болуп атат, өндүрүштө болуп аткан деп эсептелинет. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматтарды электрондук каттоо журналына 10 айда үй бүлөлүк зомбулук боюнча 9378 факт катталган. Анын 8322сине зомбулуктан коргоого убактылуу ордер берилген. Зомбулуктун 95,1% эркектер, 4,8% аялдар жасаган. Эркектер зомбулукту аялдарына карата колдонсо, аял кишилер жолдошуна же балдарына карата жасашкан. Жолуктар боюнча кодекстин 76 беренеси менен 24 факты боюнча сотко чейинки иштер жүргүзүлүп, сотко жиберилген. Бул деген коргоо ордерлеринин шарттарын аткарбоо беренеси. Андан сырткары ушул үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 2030тан ашык кылмыш иштери козголуп, азыркы убактарда сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүп жатат. Үй бүлөлүк зомбулуктун түрлөрүнө күч колдонуу, психологиялык басым жасоо, маскаралоо жана экономикалык зомбулуктар кирет. Өлкөдө жасалган зомбулуктун басымдуусу күч колдонуу экенин укук коргоо органдары белгилешет. Зомбулуктун жасалышы боюнча сандар жыл сайын көбөйүүдө. Бишкек шаары, Чүй жана Жалал Абад облустарында зомбулук жасагандар арбын. Түшүндүрүү иштери ар бир субъектлер тарабынан жерлерде көп жүргүзүлүп атат. Ал биринчи фактылары, экинчи фактылары
биздин жарандар дагы өздөрүнүн укуктарын жылдан жылга өздөштүрүп, кандай укуктар бар экенин азыр билип турат. Башта айтып кеткендей, үй бүлөдөгү зомбулук ушул жылдын 1-декабрына чейин жоруктар кодекси менен иштеп келсе, декабрдан тарта жаза жана жоопкерчилик күчөтүлүп, укук бузуулар жөнүндө кодекс менен каралып жатат. Укук бузуулар жөнүндө кодекс 12-бөлүм. Балдардын кызыкчылыктарына жана үй бүлө мамилелеринин тартибине каршы укук бузуулар. 70-берене. Үй бүлөлүк зомбулук. Үй бүлөлүк зомбулук бул дене мүчөгө, психологияга, экономикалык зомбулукту атайлап колдонуу же дене мүчөгө зомбулук кылуу менен коркутуу, ошондой эле үй бүлө мүчөсүнүн бири үй бүлө мүчөсүнүн башка мүчөсүнүн кайдыгерлик мамилеси эсептелет. Жогоруда аталган зомбулуктун түрүнө карата 40 саатка коомдук иштерге тартуу же болбосо 3-7 суткага чейинки камакка алуу жоопкерчилиги каралат. Ошол эле учурда эгер үй бүлөнүн мүчөсүнө ошол эле башка үй бүлөнүн мүчөсү жабырлануучу деп коелу, конституциялык укуктары, эркиндик укугу бузулса же психологиялык өнүгүүсүнө кандай бир таасир берсе, андан тышкары ден соолугуна кандай бир анча эмес оор залал келтирилсе, бул уже бул жагдай Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси менен квалификацияланып жазасы оорураак болот. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандарга убактылуу баш паник берип, психологиялык, юридикалык жардам берүүчү өлкөдө 18 кризистик борбор бар. 2019 жылдан бери андай борборлорду мамлекет дагы колдоого алып, бюджеттен атайын каражат бөлүп келет. Мисалга 2019 жылы 6,5 миллион сом бөлүнсө, 20 жылы бул каражат дагы миллион сомго көбөйгөн. Социалдык өнүктүрүү министрлиги эл аралык уюмдар менен биргеликте зомбулуктун алдын алуу боюнча атайын программаларды ишке киргизген. 2019 жылы ушул өкмөттүн токтому менен программа чыккан, түзөтүү программасы. Бул болсо ошол зомбулукка кабыл болгон адамдар эмес, а ошол зомбулукту жасаган адамды дагы түзөтүү программасы да эң негизгиси бул нерсе кайталанбаш үчүн ушундай атайын программа иштелип чыккан. Ошол программадан бүгүнкү күндө азыр жана теңдик нуру деген долбоордун алкагында баардык республикалардан ошол программаны окутуп өтүп атат. 270 адам, ал эркектер да өтөт, аялдар да өтөт. Ошол эркек менен аялдын алардын ортосунда мамилеси, ошондой эле ата-эне менен балдардын ортосунда мамилеси, ошондой боюнча дагы галс программалары бар. Ошолор боюнча да азыр окутуулар жүрүп жатат. Зомбулуктун алдын алууда аялдар, кыздар менен иштеген коомдук фонддор, өкмөттүк эмес уюмдарда иш алып барышат. Алардын бири Айкын Багыт коомдук фонду балдар никеси көйгөйүн козгогон Сары көл сырлары интерактивдүү оюнун жарыкка чыгарды. Мектеп жашындагы кыздарга арналган 18 жашка чейинки эмне дегенде бул оюнда биз эң негизгиси балдар никесин алдын алуу, эрте нике курууга болбойт, ошол эрте нике курууну алдын алууга багытталган оюн. Кандай пайдалуу жактар деп айтсак, кыздар биринчиден бул оюнда өзүн башкы каармандын ролунда ойношот, анан тандоо жасаганды үйрөнүшөт, мындан сырткары чечим чыгарганды үйрөнүшөт. Алар баягы оюнду ойноп жатып чечим чыгарышат да, мисалы үчүн ал жерде кандайдыр бир тандоо варианттары бар. Ошол учурда алар өздөрү чечим чыгарганды үйрөнүшөт. Мындан сырткары оюнда көптөгөн пайдалуу маалыматтар бар. Алар мисалы үчүн кыздар билим алууга укуктуу. Ошол эле кезде кыздар өзүн өзү өнүктүрүүгө укуктуу дегендей. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында зомбулукка кабылгандар үчүн 111 ишеним телефону иштейт. Жакын арада 117 ишеним телефону да пайдаланууга киргизилет. Зомбулуктун кесепети менен күрөшүүнүн ордуна анын алдын алган адамдын саламаттыгы, өлкөнүн экономикасы үчүн да бир канча эсе пайдалуу экенин адистер белгилешет. Зомбулуксуз жаша деп аталган 16 күндүк акция 25 ноябрда башталган. Бул жылы акция Баткенден коркпо, зомбулукту токтот жана зомбулуксуз жаша деген ураандын астында башталып, бүт өлкөнү өз кучагына алды. Иш чара 10 декабрда адам укугун коргоонун эл аралык күнүндө Бишкекте жыйынтыкталат. Бурулай Сурманкулова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.